Саламатсыңарбы, урматтуу балдар? Кайрадан силер менен жолукканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн биз силер менен кептин стилдери жөнүндө сүйлөшөбүз. Стиль деген бул латын жана грек тилдеринен алынган, кыргызча бул жазуу куралы деген маанини түшүндүрөт. Стиль кептин түзүлүшүндөгү жана сөздөрдү колдонуудагы, баяндоодогу өзгөчөлүктөрү же жазуучунун же адабий чыгарманын тилине мүнөздүү болгон тил каражаттары. Стиль бул коомдук турмуштун бардык жактарын тейлөөчү жалпы элдик тилдин же адабий тилдин ар түрдүүлүгү болуп эсептелинет. Ошондой эле стилистика жөнүндө маалымат берип коеюн. Стиль жөнүндөгү илим бул стилистика деп аталат. Ал эми стилистика бул адабиятка дагы, тил илимине дагы бирдей орток көрүнүш. Стилистика бул тилдеги көрүнүштөрдү мааниси жана көркөмдүгү жагынан кылдат карап, ой пикирди даана, так, көрктүү кылып берүүгө, сөздөрдү өз орду менен маанисин бузбай, сөз айкаштарын туура колдонууга үйрөтүүчү илим. Мына ошол маалыматтардын негизинде балдар, андан кийин биз ушул мектеп партасынан баштап ушул кептин стилдерин өз-өзүнчө өздөштүрүүгө багыт алабыз. Бизде дайыма силер кыргыз тили сабагынан окуп келесиңер, кептин 5 стили бар. Муну жакшы билесиңер. Биринчиси ооз-эки стиль, экинчиси иш кагаздардын стили, үчүнчүсү илимий стиль, андан кийин публицистикалык стиль жана бешинчиси көркөм стиль болуп эсептелинет. Ушул айтылган 5 стилдин ар бирин мен катары менен силерге түшүндүрүп берейин. Биринчиси бул ооз-эки стиль. Ооз-эки стиль бул кепте адабий тилдин нормасынан четтеп, диалектилер, жаргондор көбүрөөк колдонулуучу стиль болуп эсептелинет. Анткени бул жерде биз ар кандай жесттер менен, ар кандай үнүбүздүк эмоциялык абалда, же болбосо мимикалар менен түшүндүрө алабыз бири-бирибиз менен. Ооз-эки кептин стилинин төмөндөгүдөй өзгөчөлүктөрү бар. Булар турмуш тиричиликке байланыштуу лексика көбүрөөк пайдаланылат, күнүмдүк турмушта колдонулган сөздөр. Ошондой эле экспрессивдүү лексика бул эмоциялык сөздөр болуп эсептелинет. Фразеологизмдер, кептин диалогтук формасы жана сырдык сөздөр, туурандуу сөздөр, сөздөрдүн кыскартылган формалары мына ушул ооз-эки стилде абдан жыш кездешет жана биз аны тыгыз пайдаланып келебиз. Эми жазма стилге өтөлү. Жазма стиль өз ара 4кө бөлүнөт. Муну биз функционалдык стиль деп коебуз. Анткени ошол 4 стиль бул 4 түрдүү кызмат аткарат. Ар түрдүү функциясы бар. Булар көркөм стиль, публицистикалык стиль, иш кагаздар стили жана 4-сү илимий стиль. Көркөм стиль деген эмне? Көркөм стиль бул чыгармалардын аңгеме, очерк, повесть, роман, поэзия, драма сыяктуу көркөм чыгармалардын тили. Анда улуттук тилдеги көркөмдүк каражаттар, метафора, метонимия, эпитет, кайталоо кеңири колдонулуп, бизди курчап турган чындык, жаратылыш, адамдардын образдары, турмуштук кубулуштар, айбанаттар, жан-жаныбарлар, үрп-адат жана башкалар өтө кызыктуу, элестүү жана эмоционалдуу чагылдырып берилет ушул стилде. Учкул сөздөр, фразеологизмдер, антоним, синоним, макал-лакаптар дагы кеңири колдонулат. Көркөм стиль бул адабий тилдин нормасында жазылып, окуя кызыктуу, элестүү болуп, чыгарманын нормасы, мазмунуна шайкеш келет. Чыгарманын өз дооруна жараша диалектилер, эскирген сөздөр, неологизмдер дагы көбүрөөк колдонулат. Иш кагаздар стили. Бул иш кагаздардын стили дагы 2 топко бөлүнөт. Биринчиси расмий иш кагаздар стили, анан экинчиси расмий эмес иш кагаздарынын стили. Расмий иш кагаздардын стили бул мамлекеттик мыйзам, указ, устав, программа, өкмөттүк билдирүүлөр, мамлекеттин ортосундагы келишимдер кирет. Бул стилде сүйлөмдөрдүн түзүлүшү саясий жактан так жана публицистикалык сөздөр менен жазылат. Мына ушул расмий иш кагаздарына кирген документтер тууралуу дагы силерге кошумча маалыматтарды бере кетейин. Мыйзам мамлекеттик бийликтин жогорку органы тарабынан берилген жалпыга милдеттүү жобо эреже. Буга бир канча мыйзамдарды келтирсек болот. Ошонун ичинен билим берүү жөнүндөгү мыйзам. Указ жогорку бийлик органдары президент тарабынан бекитилип, закондуу күчкө ээ болгон токтом.
Мисалы, Кыргыз Республикасынын президентинин жогорку кызматтарга дайындоо тууралуу указы жана башка дагы указдарды мисал келтирсек болот. Устав кандайдыр бир уюмдун түзүлүшүн же иш-чаранын эрежелерин аныктоочу эрежелердин жыйындысы. Мисалы, партиянын уставы, илимий мекемелердин уставы же болбосо мектептердин уставын мисал кылсак болот. Программа келечекте иштеле турган иштердин болжолдуу планы. Мисалы, билим берүүнүн программасы. Программа экиге бөлүнөт. Кандайдыр бир иш аракетти өткөрүү планы, радио берүүнүн, теле берүүнүн, концерттин жана башканын программасы. Ал эми экинчиси бул окуу жайларда, мектептерде окутуунун планы болушу мүмкүн, кыргыз тилин окутуунун программасы болушу мүмкүн. Эми кийинкибиз бул расмий эмес иш кагаздары. Жеке адамдын же мекемелердин иш талабын орундатуучу иш кагаздар, булар расмий эмес иш кагаздары. Буларга арыз, өмүр баян, ишеним кат, справка, мүнөздөмө, күбөлүк кат, акт, келишим, токтом, тил кат, кулактандыруу жана башкалар кирет. Бул иш кагаздарынын сүйлөмдөрүнүн түзүлүшү дагы өтө жөнөкөй жана белгилүү бир үлгүгө салынат. Расмий эмес иш кагаздарынан дагы бир канчасынан мисал келтирип көрөлү. Арыз. Арыз бул кандайдыр бир нерсе жөнүндө өтүнүү, даттануу максатында айтылат. Арыз жазуунун төмөнкүдөй тартиби бар. Арыз бул берилген мекеменин аты, жетекчисинин аты үстүнө жазылат дагы, арыз ээсинин жашаган жери, кызматы, өтүнүчү, даттануусу берилип, ага фактылар тиркелет. Жана документтердин аттары тиркелиши мүмкүн, канча беттен турары, ким бергендиги тууралуу дагы маалымат берилет. Арыздын жазылган күнү, айы, жылы жеке өзүнүн колу эң алдына коюлат. Өмүр баян. Өз тарабынан басып өткөн өмүр жолун жазуу бул өмүр баянга кирет. Бул иш кагазы ишке орношкондо же сыйлыкка көрсөтүлгөн учурларда жазылышы мүмкүн. Өмүр баянда эмнелер болушу керек? Өмүр баян жазган адамдын аты, атасынын аты, туулган жылы, күнү, айы, туулган жери, качан, кайсы жылы мектепке киргени жана бүтүргөнү, мектептин толук аты, өмүр баяндын толук аты, дареги, айы, жылы аты берилет жана атасынын аты өз колу менен кол коюлат. Кийинки иш кагазыбыз бул ишеним кат. Ишеним кат адам өзү бошобой башка бирөөгө мындай бир зарыл буюмун же айлыгын алууга ишеним көрсөтүү учурунда жазылат. Ал эми справка болсо, биз муну азыр тактама деп которуп жүрөбүз. Тактама бул адамдын иштеген, окуган жерин, ошол адамдын жашын, иштеп жаткандыгын, эмгек акысынын өлчөмүн, стажысын жана башкасын күбөлөндүрүш үчүн мекеме же ишкана, уюм тарабынан берилүүчү иш кагазы. Кулактандыруу. Бул кулактандыруу газетага, журналга, мекеменин көрүнөө жерине жазылган радиодон, телекөрсөтүүдөн күн мурунтан берилүүчү кабар. Тилкат. Тилкат башка кишиден бир нерсе алгандыгын күбөлөндүрүүчү кат болуп эсептелинет. Ал эми күбөлүк кат болсо бул мекемеде иштеген адамдарды же жогорку окуу жайында окуган студенттердин, иштеген окуу жайында мугалимдердин, доценттердин, профессорлордун чындыгын күбөлөндүрүүчү кат болуп эсептелинет. Бул экиге бөлүнөт. Командировкалык күбөлүк кат жана аныктоочу күбөлүк кат болуп. Андан кийин келишим деген иш кагазыбыз бар. Бул мекеме менен мекеменин, жеке адамдын же коллективдин ортолорунда түзүлүп, бири-бирине мекеме ишти тапшырууга, экинчиси жеке адам тарабынан аны аткарууга макулдашуу максатында жазылуучу иш кагаздары. Ал эми мүнөздөмө. Мүнөздөмө бул мекеменин, окуу жайларынын, мектептин жана башкалардын жетекчилери тарабынан берилет. Анда туулган жери, жылы, улуту, иштеген кызматы, коомдук иштерге катышкандыгы, ишиндеги жакшы жактары жана кемчиликтери, жазасынын бар же жок экендиги, эгер болсо канча, эмне үчүн, ким тарабынан берилгендиги дагы көрсөтүлүшү мүмкүн. Кийинки биздин стилибиз бул публицистикалык стиль. Учурдагы коом турмушунун актуалдуу маселелери менен көрүнүштөрү жөнүндө маалымат берген чыгарманын бир түрү. Бул латин тилинен алынган publicus деген сөзү көпчүлүк дегенди билдирет. Демек, коомго, алардын саясий маселелерине арналган. Бул стилде коомдук саясий лексика, терминдер көбүрөөк орун алып, ал далилдүү, кызыктуу, көркөм, курч сөз каражаттары менен дагы жазылат. Синтакстик курулушу жагынан татаал келип, бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөр, киринди, каратма, сырдык сөздөр, чакчыл, атооштук түрмөктөр дагы ушул публицистикалык стилде көп орун алат.
Публицистикалык стилге маалыматтык эл аралык кабарлар, радио уктуруулар, теле берүүлөрдөгү кабарлар, очерктер, газетанын баш макалалары, адвокаттардын кеби, ораторлордун сүйлөгөн сөздөрү, саясий маанидеги докладдар, лекциялар, интервью, репортаж сыяктуулар мүнөздүү. Андан кийинки 4-чү биздин стилибиз бул илимий стиль. Илимдин жана техниканын тармактарына ылайыкташкан, атайын терминдер менен жазылган илимий эмгектердин тили. Бул стиль кыска, так, түшүнүктүү берилет жана буга илимий докладдар, лекторлордун лекциялары, окуу китептери, энциклопедиялар, монографиялар, дипломдук курстук иштер жана рефераттар мүнөздүү. Кептин стилдери тууралуу толук жана кыска, так маалымат ала алдыңар деп ойлоймун. Эмесе силерге түшүнүктүү болгон болсо мен абдан кубанычтамын. Көрүшкөнчө саламатта туруңла.